Кыргызстанда соңку мезгилде өзүнчө бир курулуш доору башталып, инфратүзүмдүк жана инвестициялык долбоорлор иштелип чыгып, өзгөчө тездик менен ишке киришип жатканы айтылууда. Жакында эле министрлер кабинети быйыл жыл соңуна чейин 130дай инвестициялык долбоор ишке бериле тургандыгын жарыялады. Бул көрүнүштүн өзгөчөлүгү эмнеде? Аталган көрүнүш экономикалык чоң секирикке негиз түзүп бере алабы? Мына ушул маселенин күнгөй тескейлерин жана ортодогу көйгөйлөрдү чечүүнүн жолдорун Кабар маалымат агенттигинин Талдоо Тайм программасынын кезектеги чыгарылышында талкуулайбыз. Талкуунун коноктору экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Асылкулов мырза. Ошондой эле экономика илимдеринин доктору, экономика боюнча эксперт Кубанычбек Иденов мырзалар. Куш келипсиздер. Сөздү Искендер мырза сизден баштасак, министрлер кабинети мына жыл соңуна чейин 130дай инвестициялык долбоор иштелип чыгып, ишке бериле тургандыгын жарыялап жатат да. Бул эмне болгон инвестициялык долбоорлор? Саламатсыздарбы? Эми бунун башатын айтып коеюн. Былтыркы жылы 2024 жылы Кара-Кыргыз автономдук областынын 100 жылдыгына өткөргөнбүз. Ошого карата андан кийин 100 өнөр жай объектилерди куруу боюнча, ишке киргизүү боюнча ошондой бир долбоор иштелип чыгып, ошонун алкагында былтыркы жылы 102 долбоор ишке ашкан. Бул ар кайсы тараптан өнөр жай объектилери боюнча. Андан кийин быйылкы жылкыга да биз өзүбүзгө амбициоздуу планды да койгонбуз. Ошондон кем эмес объектилердин санын киргизебиз деп. Андан кийин жылдын башынан бери башында 128, азыр 134кө чейин жетти бул объектилер. Мындан ары дагы көбөйүшү ыктымал. Эмне дегенде бул объектиге кирчү субъектилер баягы өнөр жай объектилердин тизмеге кирип, бул борболуштурулган штаб болуп түзүлүп, ошонун алкагында ар бир долбоорду бирден талдап, бирден көзөмөлгө алып, ар кандай бюрократиялык тоскоолдук кылдырбаш үчүн, ар бир проектини алдыга жылдырыш үчүн ошого каралган тизме да эми бул. Буга эч кандай бир эмеси жок, бул тизмеге кириши мындай өзүнүн параметри деп коебу, критерии эч кандай жок. Бул өз негизи курулам деген ишкана өнөр жайдын мисалы үчүн инвестор болобу, ичкиби, сырткыбы, ошолордун эсебинен да. Эми мындай жалпысынан айтып коеюн. Былтыркы жылы 23 жылга салыштырмалуу 24 жылы өнөр жай секторунун өсүү ыргагы 113,8% түзгөн. Быйылкы жылдын 4 айында, январь-апрель айынын негизинде 114,5% түзүп атат. Тышкы инвесторлор менен кандай сүйлөшүүлөр жүргүзүп жатасыздар? Айрыкча кайсы өлкөлөрдөн көбүрөөк кызыкчылык болуп жатат? Өзүнчө жаныбызга кошуна өлкөлөрдөн биринчи ирет. Андан тышкары эми алыскы карай турган болсок, Бордош Түрк республикасынан келишет. Араб өлкөлөрүнөн карап атышат, азыркы маалда инвестор болуп келебиз деп. Иран мамлекетинен каралып атат. Ал эми жанагы сиз айткан боюнча баягы ресурстар аз деп. 134 ишкананын арасынан 12 эле тоо кен тармагы тарабынан. Болгондо дагы бул көбүнчө кайсы маселе? Бул көмүр касып алуу, ошондой сыяктуулар. Ал эми көрбөйсүздөр, 134-тün 12-си гана. Калганынын баары курулуш материалдарды өндүрүү. Мисалы үчүн да тамак аш иштетүү. Анткени Кыргызстан андай чоң мамлекет эмес, баягы Россия, Казакстанда болуп баягы биз будайыбыз менен мындай роль ойной тургандай. Бирок биз экологиялык таза, сапаттуу, анан кийин абдан мындай ден соолукка пайдалуу деген продукты менен биз алыш керекпиз. Сокулук эле районунда Сампланет деген бир кыргыз тилинде жаш жигит балдар куруп атышат. Азыркы учурда Европадагы 500төн ашык ири супермаркеттерде биздин баягы эле чыгарып аткан клубника, малина, ошолордун баарын кургатып туруп жөнөтүшөт экен. Ошондой, мисалы үчүн, кара өрүк. Бунун артынан карап көрсөң, ошол мындан карасаң анча деле көп эмес, бирок дыйкан баарын кошсоң, 10 миңдин үстүндө жүрөт кишинин саны.
Дыйкандардын баары тең, алар мынтпай, азыркы ишкерлер мындай кылат экен. Сиздер мага мисалы үчүн кара өрүк, мындай үлгү катары 10 сом болсо, мен сенден 12 сомдон алам, бирок мага сапаттуу кылып бересиң. Көрдүңөрбү, ошон дыйкан ошондон баштап анан сапаттуу берет, үрөң кылып. Булар анан кайра иштетип туруп, анан кийин Европага жөнөтүп атышат. Азыр мына тышкы инвестор дегенде деле кайра эле өзүбүздүн мурдагы жарандар же азыркы эле учурдагы жарандар, бирок көп жылдар бою Россиянын ири шаарларында иштеген, Казакстанда иштеген, Түркияда иштеген бир жаш ишкерлердин мекенине кайтып келип бир ишкердикти баштап жаткандыгы байкалып жатат деп атат да. Буга кандай негизги факторлор себеп болууда? Бийлик чакырып жатабы аларды? Аларга кандай бир жагымдуу шарттарды сунуштап жатасыздарбы? Негизи мыйзамдары жагымдуу, салык саясатты ала турган болсоң абдан либералдуу. Мисалы үчүн 15 миллионго чейин ишкер, кичинекей ишкер такыр салыктан бошотулган. Мында бул кайсы мамлекетте бар? Бул биринчи эле мамлекетте болуш керек. Мында карап көрсөң, ошондо биз санап көргөндө күнүнө 40 000 сомдон ашык соода кылыш керек экенсиң. 40 000 сомдон ашык соода, эми жок дегенде бир 5% кошсоң деле 2 000 сом болсо, ошондо айына 30-50 000 сомдук кирешеңди мамлекет айтып атат, өзүң менен өзүң иштеп атасың, өзүң эле кетир. Рахмат деп. Андан тышкары дагы канча нерселер бар, мына биздин президентибиздин да сунуштарыбыз бар, ошонун алкагында иштеп биз жана чекти да алып койдук, бирдиктүү салыктан. Аны алып койдук, канча бирдиктүү салыктын төлөнүшү 4 эсеге көбөйдү. 21-жылы 105 миллиард чогулду эле, азыр болсо 270 миллиарддын үстүндө жүрөт. Көрбөйсүз, 2 эседен ашык болот. Бунун баары тең жаңы нерсе кирген жок. Кээ бир нерсе чектөөлөрдү алдык, ишкерлерди айттык, мындай болсо мындай төлө, макул, сага уруксат деп. Ошонун эсебинен анан төлөнө баштады, ал бир, экинчиден анан ишене баштады. Кыргызстанда келип иштей турган. Биздин жарандар чет өлкөдө иштеп тапкандарды биз тышкы инвестор деп албайбыз, биз өзүбүздүн ички инвестор деп кабыл алабыз аларды. Аларга дагы абдан жардам беребиз. Мына мисалы үчүн инвестиция келип атканда, өзү негизи Кыргызстанга инвестиция келип атканда, биз мындай кылып карап атабыз да, буга чейин жок нерсе да бул. Анан өзүбүз туру берсек, аны жок бойдон эле туру берет. Андан көрө биз инвестицияң таза келсин деп кире турган баягы НДС на импорт деген бар, импорттагы НДС кошумча мал салыгы. Анан кийин дагы бир поштина дегендер бар, ошолордун баарын алып тура берсек, инвестиция келбей коет. Биз андан көрө таза кылып туруп алардан бошотуп, алып келип киргизип туруп, курдуртуп алып туруп, анан кийин төлөгүн деген маселе. Жакшы. Мына ошондон кийин бизге ишенип, инвестициялар келе баштады. Бул жерге таза мен кирет экенмин. Мисалы үчүн $1000 менен келсе, $1000 менен түптүз кирем. Анан кийин ошон иштеткенден келип түшкөн пайдадан салык төлөп, аны деп ошого ишенип туруп келе баштады. Кандай негизи мамлекет тарабынан ошо инвестицияны коргоодогу кепилдик чаралары камтылган? Эми мыйзамда көрсөтүлгөн да. Биздин конституцияда да көрсөтүлгөн. Ошонун бүт шарттарын бар тең. Азыркы күндө мындай таза, айкын иштеген ишкерге толугу менен мамлекет тарабынан бүтүндөй кепилдик да. Коргоо эң башында. Эч ким келип туруп, баягыдай келип туруп бир жулуп алыш деген жок. Өзүңүздөр билесиздер, уюшкан баягы кылмышкер топтордун баары жоголгон. Азыркы күндө бар жүрсөк, мисалы кээ бир эски ишкерлер айтат да, ойбой, мурун айына мынча деп туруп салык салып кетчү. Чоң эле ишканаларды. Азыр ошонун баары жок дейт. Бул экономиканын күрөө тамыры ушу кредиттик линиялар деп айтылат да. Биринчи ошо арзан кредиттердин көйгөйү дайыма коюлуп келген эле. Андан кийин логистика, андан кийин ошо мамлекет экспорттук потенциалды арттыруу боюнча бир товарларды, өндүрүлгөн товарларды сыртка чыгарып сатуунун маселелерин чечип берсе деп ушул маселелерди коюп келет эле да. Сиздин байкооңузда бүгүнкү күндө мына ушул маселелер кандай жолдор менен чечилип жатат же чечилүүнүн үстүндө деп ойлойсуз? Бул кадимкидей эле чечилип атат, бир том жакшы болуп атат да. Биздин посольстводо балдар айтып атышпайбы азыр иштеп, биз көп убакытта бири-бирибиздин эмне болуп атасыңар деп кабарлашып турабыз да. Жанагыдай бизде коррупциядан кутулгандан кийин
Такыр башкача, силерде уже коррупция жок болуп калыптыр, мындай экен, андай экен деп, мынчаны салады же мындай деди, проценти кандай кылса ошондой болуп, анан практически аябай ишенип калды дейт да. Ал дегенде коркуп атышканда да ушинтип баштап койгондон кайра коррупция башталат го деп. Себеби мисалы жана $1000 салып атса деген 30%-ин ортодогулар эле жеп койчу да. Ошолордун баасы жок болуп калгандан ушу көздөрү ачылып, ошо посольствого өздөрү келишет экен. Биздин посольстволордун дагы бир эрдиктери болуп атышат. Ошол жерден жанагы кандай жаңылыктар болуп аткандыгын, ошонун баарысын объявить берип көрсөтүп атышат да. Тиги бизнесмендерге, эмелерге, жергиликтүү кимиси кайсы да бул жерде посольстволорду мактап коюш керек, целиком полностью. Мен мисалы Татарстанда аны билем, ошо көп чоң. Biz жаңы эмелердин баарысын биз эмелерди бергенден кийин дейт, уже ачык айтып, эмнени курсак болот, кантсек болот деп эле ушинтип баштап атышат дейт да. Бул өзү аябай чоң нерсе. Эң негизгиси биз жолубузду ачып алдык. Жанагы коррупцияны 0% жолотпошубуз керек да. Мынанча проценти мен мисалы бирөөгө даже инвестиция салайын, мен 1 миллион салайын деп атсаң, баланча проценти мага бересиң деп эле мурун алып койчу да. Муну министрге бер, муну кетирип кой министр деп сен айткан жокмун да, эмеби тиги ошондой уровень болуп кеткен да, деңгээл. Ким ага кол кое турган болсо, бир убакыт ушунчалык жинжиликке жеткенбиз. Менин подписим мынча турат деп кол койбой койчу да. Бир кагаз бар да, жөнөтүп атканды кош. Ошол аппарат иштеген жолубуз. Баланча процентин менин подписим мынча турат, $10,000 турат деп. $10,000 берсең кол коюп берет, болбосо карабай жатып алчу. Анын маразы жок болду да. Ушундан биз эми мамлекет танбашыбыз керек да. Эч жакка жылбай ушундай кылып иштете берсек, Кудай аман койсо жолубуз ачык болот, келечегибиз да кең болот. Ушул коррупцияны бир жолотпош керек да. Ушуну ачык эле айтып жазышыбыз керек. Элге түшүндүрүшүбүз керек. Биз мисалы лекция окуп, жолуккан жерде ачык эле айтып жүрөбүз. Студенттен баштап аспиранттар, эмелердин баардыгын, ай, батырлар, эми оң болуп келип атат, эми ушул жолдон кетпегиле. Министрликтин сотрудниктерине эми жолобой болот, силердин подписиңер карай келсин. Зато эл үчүн жасап атпайсыңар. Ошонун баары силерге айланып келип, айлыгың менен болобу, бөлөк нерсе мененге барып түшөт, акчаны аласыңар. Андан жакшы аласыңар, мындан жакшы табасыңар. Бала бакыраңар кийин кор болбой жашайт деп эле биз ачык эле сүйлөп эле айтып жүрөбүз да элге. Ушул жолго түштүк, эми ушундан өлүп баратса талбашыбыз керек да. Искендер мырза, ушул эле суроону сизге кайра багыттасак да, айрыкча бул ишкерлер арасында, инвесторлор арасында дайыма көйгөй болуп келген маселе да, бул арзан кредиттерге жеткиликтүүлүк маселеси. Ошо арзан кредиттерди кандай жол менен алабыз, кантип алабыз деген маселе. Андан кийинки логистика кандай жолго коюлат, анан өндүрүлгөн продукцияны сыртка экспорттоонун көйгөйлөрү боюнча ошо мамлекет өзүнүн милдетин аткарбай жатат деп дайыма маселе көтөрүлүп келчү да. Бүгүнкү күндө ушул маселелер канчалык деңгээлде жолго салынды? Эми мен сиздерге мындай айтып берейин. Нече жылдан бери өнүктүрүү фондулары иштеп атат. Өзбек, кыргыз, Россия, кыргыз, Азербайжан, кыргыз, Венгр, кыргыз өнүктүрүү фондулары иштеп атат. Алар боюнча абдан иштер долбоордун баары тең каржыланып атат. Ал жерде баягы пайыз, үстөк пайыздардын баары тең абдан насиянын үстөк пайызы абдан ылдый. Андан тышкары мамлекет тарабынан дагы ар бир область боюнча өнүктүрүү фондулар бар. Аларга да бөлүнгөн. Ар бир областынын өзүнүн өкүлчүлүктүн жетекчилери аркылуу ошонун баарын тең каралып берип атат. Бул биринчиден. Бул долбоорлорду каржылоо маселеси боюнча. Анан кийин ага айтып кетпедиби? Мисалы үчүн жер тилкелерин трансформациялоо дагы биздин көзөмөлүбүздө күнүнкүсүн күнүгө көзөмөлдө турат. Азыркы учурда кээ бир жерлерди айыл өкмөттөр өзүлөрү чечет, райондук деңгээлде, кээ бир жерлерде борбордук бийлик аркылуу тескеме чыгып чечилиш керек. Ошонун баары тең көзөмөлдөөдө бирөө бир жерден кармап койсо эмне үчүн кармап атасың деген маселени коебуз. Анан кийин жана сиз айтып аткан экспорт импортто деп атпайсыздарбы? Мына былтыр эле биз мыйзамга өзгөртүү киргиздик. Кыргызстанга кирип келаткан чек арада чек-арачы менен бажадан бөлөк эч ким болбосун деп. Анан кийин ошондо орточо эсеп менен мисалы үчүн 4 саат автоунаа өтө турган болсо, ал келгенден кийин эмне кылчу эле? Темир алып келатса деле баягы ветеринарга барып кезек күттүрүп өтөт, мөөрүн алыш үчүн. Жок, мага карабайсың деп. Анан кийин тиги өсүмдүк контролго деле барып, ошо көзөмөлүнө барып отурчу эле. Азыркы күндө биз 30 мүнөткө чейин түшүрдүк, 4 сааттан.
баягы бюрократиялык чектөөлөрдүн баардыгы, жасалма тоскоолдуктардын баардыгы алынып салынып атыптыр. Ошонун баардыгы алынып, а бул деген 4 саат деген 5 эсе азайды деген да. Ошондон да биздин транзит потенциал да көбөйөт. Транзит потенциал көбөйгөн сайын ошонун тегерегинде инфраструктура ачыла баштайт. Анын баардыгын тейлеш керек да. Анан кийин ошонун баардыгы эле анан кийин кайра эле Кыргызстанга керектүү мындай иш орундары пайда болот да. Анын эң негизгиси Кыргызстанда иштегендер баягы алып саткандан анан кийин услуга деп коет, ошону тейлөөдөн акырындап өтүп кете баштады. Мына алып көрсөк, быйыл эле буйруса ачылат, жакын арада Асыл таш деген Ысык районунда керамикалык плитканы чыгарат, баягы кадимки эле кафель плитканы. Булар соодадан башташкан. Азыркы учурда 50 миллион АКШ долларын өзүлөрү инвестиция кылып, ошо жанагындай өнүктүрүү фонд аркылуу өзүнүн да каражатын кошуп туруп, азыр абдан чоң 11 гектар жерге абдан заманбап Италиядан келген акыркы өндүрүштү коюп, ошол жерин даярдап, мынакей жакын арада буйруса ачылышы күтүлүүдө. Вот ошондой нерселерди ачып атышат да. Бул эмненин белгиси? Булар жетти. Импорт кылып алып келип саткандан көрө, мен ушул жерде өндүрүш ачсам, биринчиден иштеген кишилерге орун, экинчиден кошкон наркым көп, и пайдам да көп деп. Салыгын төлөгөндөн кийин деле пайдасы. Бул ишкерлер ошону санайт да. Келип тияктан сатып келип, алып келип туруп саткандан көрө ушундай деп. Анан ошондуктан биз ойлойбуз, ушундай өндүрүштөгү ишканалар иштесе, мисалы үчүн Кара-Балтада деле фармацевтикалык завод 11 гектар жерде курулуп атат. Ал эми өндүрүш да, ал жерде туура жакшы жерде локацияны табышкан. Кара-Балтада нече жылдан берки өзүнүн училищеси бар турабы? Анын өзүнүн кадрын даярдайт, ошол жерде анан кийин барып туруп иштешет, буйруса. Абдан жакшы нерсе да бул. Ар бир жерде өзүнүн локациясын карап, ошонун баарына көзөмөл кылып атабыз. Ошо бул жерге турсаң жакшы болот. Мисалы үчүн кант цемент заводу эски өндүрүштүн ордуна модернизация кылып жаңыны куруп бүттү, ал дагы буйруса ишке кирет. Ал баягы кантты улам эле түтүн Бишкекти каптап атат дегенде мындай деп атпайсызбы? Ал андай болбойт да эми. Мындай бул сыяктуу эле болуп турат. Бул заманбап абдан акыркы эмедеги завод болуп модернизация болуп атат да. Эң негизгиси мурун Бишкектин ичи деле мында курулуп, ошонун ичинде эле деп турду эле да. Азыркы учурда мына 134 долбоор, мисалы үчүн Ысык областында 19, Нарында 17, Ош областында 19, Баткенде 13. Көрбөйсүздөрбү? Мындай, Бишкек шаары 8, Ош шаары 5. Баягы акырындан мындай Өндүрүш аймактарга кайтып барып атат деген ушундай көрүнүш. да, абдан жумуш орундары да көп түзүлө турган болуп атат. Мисалы үчүн Нарында 17 долбоор бүтсө 1786 орун ачылат. Бул 3кө көбөйтсө эле 5000 үчүндө болот атпайбы? Канча кишинин эмеси болот да бул каржылоо жак. Анан кийин ар бир өндүрүш курулгандан кийин тегерегинде инфраструктура пайда боло баштайт. Аны обслуживать этиш керек, тейлеш керек да. Дүкөнү болот, жатакана болот, дагы болот, окуу жайы болот, ушинтип эле анан кийин өнүгө баштайт ошондо. Демек, бул сиздин сөзүңүздө улай өнөр жайды өндүрүштүү бир аймактарга көчүрүү же болбосо жаңы келип аткан жана инвестициялык долбоорлорду ошо аймактарга жайгаштырып, аймактарда жумуш орундарын ачуу маселеси көтөрүлүп жаткан турбайбы анда? Көтөрүлүп эле ошону кылып атабыз да. Көтөрүлүп эле. Анткени мындай болот атпайбы? Ички миграция деле жаман нерсе да. Анткени баягы агайын айтса, мисалы үчүн, бул ички миграциянын эң жаман жери ички мигранттын баласы өзүбүздүн эле жаранда мектепке барыш керек. Бир жерге барган эми жашаган кишинин санына жараша мектеп курулган да. Ошого жараша оорукана дагы бар. Анан кийин мисалы үчүн 2 районда 1000ден болсо, ошого жараша мектептер да. Бир райондун эле 600 кишиси бияка кетип калса, биякта киши жетпейт, окуучу жетпейт, мугалимдин айлыгы болбойт, а бияктагыныкы болсо ашып-ташып
Анан кийин орун жок, 3-4 смен иштеп, анан ошондуктан эгерде биз алыскы регион болобу, кандай болот, жакшынакай жумуш орун түзүлүп, айлыгы жакшы боло турган болсо, эл кетпейт, ошол жерден иштейт. Чынында эле адатта экономиканын бир жазылбаган мыйзамдары бар. Бизнес дайыма ошо калк көп жайгашкан, ошо борборго жакын бир локацияны тандаганга, ошол жерге жайгашканга сатып өткөзөт, маселелери оңоюраак чечиле турган жерлерди тандаганга аракет кылат да. Ошо бизнес ошо аймактарга барып, жана жерлерде кластердик өздөрүнүн ишкерлигин жүргүзүп, жаңы өндүрүштүк ишканаларды ачыш үчүн мамлекет тарабынан аймактарга кандайдыр бир жеңилдиктер каралганбы? Мамлекет тарабынан эгерде бир ошол жакта алыскы бир аймактарда, чек ара аймактарында айрыкча бир өндүрүш ишканаларын ача турган болсо, ошол инвесторлорго мамлекет кандай кепилдиктерди берет, кандай жеңилдиктерди карап жатат? Биринчиден инвестициялык келишимдерди түзөбүз. Ошондой болсо, экинчиден салык кодексинде өз негизи мыйзамда каралган, бул статус берилет. Чоң ири проект боло турган болсо, долбоор, ага мамлекеттик же болбосо улуттук деген статус берип туруп, ошол ишканалар 5 жылга 3 салыктан бошотулат. Бул кошумча налык салыгынан, налог с продаж деп коет, сатуудан алынчу салык, анан кийин пайда салыгынан, налог на прибыльден. Вот 3 салык НДС, налог с продаж и налог на прибыльден бошотууга чейин мүмкүнчүлүгү болот. Анда карап туруп, проектисине жараша анан кийин берилет. Эгерде ошо проектиси жакшы иштеле турган болсо, өкмөттө дагы мүмкүнчүлүк болуп, дагы 5 жылга узартуу. Анан ошого жараша ушундай каралат. Андан тышкары мынакей социально значимый товар деп коет. Ошондойлор боюнча каралган. Кыргызстанда мисалы үчүн ун өндүрүүчүлөр 2022 жылы келишкен ошондо. 28 ун өндүрүүчүдөн 6 эле калдык. Эмне кыларыбызды билбей жатабыз, кандай иш кылабыз деп. Эмне болду дегенде кошумча налык салыгы менен жана сатуудан алынчу салыктан бошотсоңор биз көбөйөбүз деп. Азыркы учурда 31 иштеп атат. Дагы 3 ачылды жаңы. Салыктын төлөнүшү ошо 2022 жылга салыштырмалуу азыркы маалда 4 эсе көбөйдү. Анан кийин ошол маалда 6 ишканада 1300ге жетпеген киши иштейт эле, азыр 5000ге жетип калды деп өзлөрү кабар берип атышат. Биз ошону макул болдук. Мисалы жумуртка өндүрүү боюнча дагы ушундай келип иштеп келиштиле. Ошондо биринчи келгенде биз Кыргызстан 5% өзүбүздү камсыз кыла алат элек. Анан кийин салыктардан бошотуп, жемин дагы өзүн дагы баантан бошотуп туруп, ошонун баантан карап туруп иштеп келдик мамлекет тарабынан. Кийинки жылы 2 эсе көбөйдүк, 10%. Андан кийинки эле жылы биз Кыргызстан 100% өзүбүздү жумуртка менен камсыз кылып калдык. Азыркы учурда экспортко иштейбиз деген маселе болуп турат. Көрдүңөрбү, мындай кээ бир нерсе мындай бошотуп коесуң, бирок мындай карасаң биягынан келет. Анан көбүнчө азыркы өндүрүштү мындай кылып курабыз деп атышат. Баягы сырьевой база да, сырьевой базанын логистикасы ошол жерде. Мисалы үчүн кайсы жерге жакын. Мисалы үчүн Кадамжайда чоң МПЗ курулуп атат, азыр буюрса быйылкы жылы ачылат. Ал эмне үчүн ал Бишкекте курулган жок, анын бияка таш керек да ошол. Андан көрө ошол жерде өзлөрү жерден алып, анан мунайды, анан кийин ошону иштетип туруп, анан кийин ошондон өндүрүш чыгарат да, бензин чыгарабы, май чыгарабы, же эмне чыгарат, ошол жерге иштейбиз деп. Анын үстүнөн дагы баягы алыскы район деп Баткен областында өзүнүн статусу бар да. Көп салыктардын 0,5%, 50%га чейин эмеси бар. Төмөндөтүү жагы. Анан ошондуктан ал жагын да карап да ишкерлер баарын санашат. Санап келип туруп, андан кийин ошого жараша иш кылат, бирок мен ойлойм ушундай эле азыр критический минерал боюнча да концепцияны жасап атабыз. Кыргызстан алтын менен эле көмүрдүн эле эмес да. Бизде дагы Менделеев таблицасынан канча деген нерселер бар, ошолордун баарын тең азыр иштетүү боюнча кандай иштетебиз, эмне кылабыз деп. Ошол боюнча. Экономисттер арасында дайыма талкууланып келет да, экономикалык бир чоң секирик жасаш үчүн экономикалык активдүү калктын катмарын көбөйтүшүбүз керек депчи. Бүгүнкү күндө баягы арзан кредиттерге жеткиликтүүлүктүн индикатору боюнча бир
ишкерлердин катмарынан жаңы бир салык төлөөчүлөрдүн чакан же болбосо орто ишкерлердин санынын келип кошулуусун камсыздоо үчүн мамлекет тарабынан жүргүзүп жаткан иш-аракеттер канчалык деңгээлде канааттандырарлык деп ойлойсуз? Анан деги эле бир кандайдыр бир талап болуш керекпи? Аймактык кластердик көз караштан алгандабы? Мисалы үчүн жылына монча ишкана ачылыш керек, мынанча жумушчу орну түзүлүш керек деген сыяктуу бир талаптар көп айтылып баштайт дагы, бирок аягына чейин мониторинг болбой алган учурлар бар да. Ушул багытта эксперттик көз карашыңыз кандай? Бул жерде мындай да, абдан туура айтып атасың. Азыр бизде жанагы пайдаланылбай жаткан ресурстар, ошонун ичинде эң башкысы азыр туризм да. Мисалы үчүн просто эле кыргыздардын келип туристтер жана Россиядан тияктан келген жанагы беш бармагын жеп кыргызча айтканда кымызын ичип чайында. Ой, тамагыңар кандай вкусный дейт. Оригинальный тамак. Азыр ошондон шуулдап келип атышпайбы? Ошол эле боз үйлөрүн тигип коюп эле, ошондой кылып эле фирмаларды ачып эле, ошол жерлерге жана конокторду күтө турган жайлоолордун баарында биз ошо конок күтө баштасак болот да. Азыр мисалы үчүн Соңкөлгө чыксаңыз бир жагы толуп калып атпайбы? Ар жак бетинде көрүп. Ошондорду издесек болот да. Мындай мүмкүнчүлүк бар. Эң башкысы азыр туризмдин ичинде тоого тиги чыккандар бар, аскага чыккандар бар. Ушундай бизде мүмкүнчүлүктөр бар да, ошо туризмге көңүл бурушубуз керек. Биздин тамак аш менен эле таза абаны жутуп, анан жанагы тоого чыгып кеткенге эс алышып, ой укмуш жер экен дешип, шуулдашып, уже Европадан, Россиядан угуп, Европадан биякка карай заказ бере башташты. Биз эмдиги жылы бирөө келип кеткен болсо, эмдиги жылы анын тааныштары андан кийин болуп кетип, ошолордун баардыгына азыр мүмкүнчүлүк бергенге толук шарт бар да. Эмне дегенде биринчиден буга кредит алганга мамлекеттин шарты бар. Эгер ушундай курам деп проектин түзүп берсе, бекитип, бул министрликтер бул жагынан даже керек болсо куруп да беришет да. Богорек жеңе муну курсак болот, тиги жеңе тигиндейди курсак деп. Экинчиден ошолордун жайлоодо, күздө, кышында даже лыжа тебе турган мына каракол деп коелучу, каракол быйыл лыжа куруп койду, эмне болуп атат? Шуулдап атпайбы? Азыр уже дүйнөлүк уровеньге алып чыгабыз деп президент айтып атпайбы? Давайте жанагы дүйнөлүк жанагы эле тиги Прижевальскийде момуткен ушундай сонун жер ошону лыжа депкен. Андай эле суу самыркабыз толтуруп койсок болот да, принципечи. Тиягынан кирип, бияны тияк башынан, бияк башынан. Соңкөлгө алып барып эметсе болот. Ушуга окшогон жерлер бар, ошолордун баарын өнүктүрүшүбүз керек да. И балдар буга даже керек болсо кредит берип эле, баланчам десе, бизнесмен балдар, ошондо жергиликтүү балдар бир топ. Жана ат менен алып чыгып атышпайбы? Мисалы үчүн эле Кызарт айылында, Жумгалда, Кызарттан тиги эме менен Соңкөлгө алып чыгышып, кыштын күнү даже жайында эмес, кышында алып чыгышып, ошо кышында барып көрүп, тиги Соңкөлдүн үстүндө чана тебишип, эме тебишип, кайра келип түшүп атышат. Ушуларды өнүктүрсөк болот да, жардам берип, как умас жардам берип, эгер ушул убакта кредит жетпей аткан болсо, кредит берип, ошолорго калган акчаларын өздөрү эле таап кетишет мал салы менен. Тамак ашын эми Кудай кесир кылбасын, жеткиликтүү ушундай сонун эч жактан көрбөгөн тамактар жеп атышпайбы? Дүйнөдө мындай ушунчалык экологиялык таза тамактар жок болуп кеткен Европа өлкөлөрүндө деп коелу. Африканы деле айталы, эми Африкадан азыраак алып жүрөбүз. Себеби алысыраак калат, биздин немеге чыдабайт. Тиги Азиянын бөлөк мамлекеттеринен деле, даже Кытай менен Кыргызстандын границасынан деле Кытайдагы кыргыздар келели деп мындай биз дагы сактанып атпайбызбы? Баса көп болуп кетпесин, байкап эметели деп атак. Границадан өтүп келип, көрүп кеткенге аракет кылып атышкан канчалар бар. Кыргызстанда иштеп аткан кыргыздар, ошол жактагы кыргызстандар. Биякта шуулдатып иштесек болот деген мүмкүнчүлүк Кытай бул боюнча биз үчүн тим эле бесконечный рынок да. Биздин Кыргызстандын бир жакшы жери, биздин эки жагыбызда эки деңиз эмес, эки океан бар да, бизнес боюнча. Биягында Кытай, тиягында Россия. Казакстан сампасы ортосунда эле кошулуп кетип аткан эме болуп калып атат. Биз анан уже Европа бияка аябай кызыгып жүрсө, мындай биздегидей природный условияны шартты көргөндөр, Кудай келбесин, аны унутуп калгандар бар да. Китептен окушат, кинодон көрүшү мүмкүн. Анан ушундай жерлер бар экен, ошол жерде ушундай ат менен жүрсө болот экен, тигиндей мындай дегенде таң калып атышпайбы? Ушулардын баарысын биз акыры өнүктүрүшүбүз керек. Ошон үчүн өкмөт биринчи иретте, биздин министрлик бар бул боюнча жанагы ушул демеге конокторду алып келип жайларда күздө кылып, баарына кышкысында лыжа тептирип, ушулардын баарын өстүрсөк, толук мүмкүнчүлүктөр бар. Бул да аябай чоң резерв да. Притом бул бесконечно давать всегда прибыль. Келди, көрдү, салып кетишти, акчасы түштү. Ал экинчисин айтты, ошентип шуулдап эле мамлекетке дагы, элге дагы аябай жеңилдик болот эле да. Ушунун баарына уялбай эле министрликтерде эле проекттер бар болуш керек буларда. Ошолорду керек болсо
посольстволорго задание берип эле, посольстволор Кудай ушул жакшы иштешет биз. Ай, бул жерге момун алып келген атабыз, боякты лыжат деп атат деп. Караколду басып калбады, былтыр мисалы үчүн берилеме менен. Ошондойлордон дагы Ага айтсаңыз, мына ушул ресурстарды колдонууда өкмөт министрлер кабинетинде кандайдыр бир чоң бир анализ болушу керекпи? Айрыкча ар бир айылдан баштап район, облус, шаарлар, кичи шаарлар, анан жалпы өлкө боюнча бир мындай жыйынтыктап мониторинг жүргүзө турган жанагы экономикалык активдүү калктын катмарын өстүрүүдө бир көрсөткүчтөр болушу керекпи? Азаматсың, жакшы идея берип атасың. Ученыйлар бул боюнча диссертация болот да, эртең кандидаттын докторун алып болсоң болот. Ушул эле эки тема менен. Ошондой го бул мүмкүнчүлүктөр бар. Муну, конечно, министрлик иштейт бир жагынан. Министрлик кээ убакта буларга чейин мүмкүнчүлүгү жок. Жергиликтүү бийликтер айыл өкмөтүнөн баштап баарын иштетсек болот. Айыл өкмөтү эмне мүмкүнчүлүгүңөр бар. Каерге эле салса болот, каерде деп эле мисалы үчүн алып чыкса, аларда жакын болот. Министрлик менен бириктирип проектлерин түзүп керек болсо, финансовый жактан да эме берели, жардам берели. Кредит берели деп туруп иштетсек болот да. Бул аябай жаңы идея да. Жаңы идея, ушуну мындай тездик менен даже мына быйыл эле уже кийлигиш керек, жайында буларды чыгаралы деп эле ушинтип айландырып жүрүп отурушубуз керек да. Уялбай эле телевизордон ушуларды айтып жана идеяңарды силерде. Мында адистерди алып кел, адистер деген мен баягы жетекчилик, анан булар профессиональный адамдар да күнүгө иштеп аткан. Алдында аппараттар бар, ошонун баарын жер-жерлер менен иштеп, айыл өкмөт менен иштесек болот аж. Районный эмел эмес, давай. Райондорго да задание берип, областтарга бөлүп, кайерге эмнен жасасак болот десек, бул аябай чоң бизге резерв болот эле да Кыргызстандын өнүккөн. Искендер мырза, ушул эле теманы улай, мына өткөн жылы өкмөт ошо амбициялуу пландарды коюп, Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына байланыштуу 100 өндүрүш ишканасы ишке берилгендигин жарыялады да. Бизде дайыма бир нерсе жарыяланат, жакшы башталыш болот, бирок аягын бир мониторинг кылбай койгон учурлар, бир өнөкөт болгон кездери байкалат да. Сиздерде ошол мисалы үчүн ошо 100 ишкана бүгүнкү күндө кантип иштеп жатат, кандай товарларды экспортко чыгарып атат, кандай продукциялар чыгып атат, ички рынокко канча чыгып атат, экспортко канча чыгып атат, канча жумушчу орду пайда болду, ушул тенденцияларды, ушул көрүнүштөрдү бир мониторинг кыла турган механизмдер, рычагтар барбы? Мен силерге айтып берейин, былтыркы жылы ачылган ар бир объект боюнча дагы эле талдоодо азыркы учурда кээ бир ишканалар курулушта уруксат кагаздары боюнча дагы эле мындай анча мынча бүтө элек, бирок ошондо бүтүртүп, мына бүтүп атышат, буюрса баары тең. Бизде Кыргызстанда бүт ачылган ишканалардын баары тең мыйзамдуу, эртең эч ким маселе койбой турган мамиледе болуш керек. Ошонун үстүндө жүрүп атат. Эми сезондук фактор менен кээ бир ишканалар кышында иштебей калышы ыктымал. Кээ бирлер жайдын күнү иштебей калат. Мисалы үчүн азыркы учурда үлгү катары неме Кызылчаны иштете тургандар азыр иштебейт. Алар күздүн күнүнө, кыштын күнү эле иштейт. Ошондой сыяктуу ишканалар туруп калышы ыктымал. Анан кийин эми аны деле айтсак туура эмес болуп калат, иштебей жатат деп. Ал эми калганы баары тең иштеп жатат. Өзү экономиканын өсүшү эле ошону көрсөтөт да. Мисалы былтыр 113%, быйыл 114,5%. 1,5% деген абдан чоң цифра, билинбеген менен мындай карап көрсөң. Ошонун баары эле иштеп аткан эсебинен. Анан кийин баарын эле карап турасыз, жана агай айткан туура эле. Мисалы үчүн азыркы учурда бизде Чаткал районунда мында карап көрөбүз. Чаткал району биз үчүн алыскы район. Мындай кандай десек, ал жерде баягы эмел иштете турган, баягы тоо кен тармагын эле иштей турган, мүмкүн жайлоо болушу деген эле мындай болуп турат да бизгечи. А бирок ар жагынан карасак Ташкенттен алыс эмес. Ташкент эле түбү, ошол жерге жана Караколдо болгон лыжный базаны куруу боюнча чоң долбоорду азыр мына иштетип атышат. Иштетип ошол жерге жолун куруп келе турган, Татнакка жолун кыла турган. Ал биз үчүн алыс, Ташкент жакын. 80-90 километр аралыгы экен. Ошондо. Аны көрбөсүздөр, Чаткал тоонун бияк бети, ысыл жагында өзүнүн жери бар экен, эс ала турган жайы. Бүт Ташкенттеги элдин баары ошол жакта жүрөт дейт. А бияк бети салкын да.
илгери өзбектер аны алабыз деп аракет кылганда совет союзунда Усубалиев практически бул жердеги биз кийин немеге туризмди түзө турган силер эс ала турган жердин баарын түзүп беребиз деп алып калган да. Ошондой эме болгон, бул биз силерге Кыргызстанга бул жөн эле жайлуу жатканда биз эмелердин баарын кылабыз депчи. Бир нерсени кошо кетейин деп атам, мынча болуп калдычы. Мен ойлойм, милли парламенттин алдында кылып илгери бар эле, же болбосо тиги президенттин алдында кылып туруп бир контрольный палата түзүп коюшубуз керек да. Официально эле жакшы адистерди коюп, мисалы туризм боюнча болсун, тигиндей адистерди коюп, мындай реально иштей туруп, ошолор бореке айтылган иштерди текшерип туруш керек да жыл сайын. Тигил өзүнө любой министрлик өзүнө текшербеген аракет кылат, каком аспектте. Окуну аткардык деп коюп туруп, кийин аткарабыз. Аны кара, ал өкмөттүн убактысы да жетпейт, анын баарысын карап отурганга. Ошондой бир контрольный палата түзүлүп, көп деле киши жок аякта, бир 15 киши болсо жетишет. 30 киши болсо, адистер бар шакылдатып, улам барып, жана былтыр момундай планга тетигинче мынча, могу мынча курабыз дегенди алганса, кайда ошолор деп текшерип турган орган керек да. Бул президентке да керек, парламентке да керек. Сизге сөзүңүздү бөлүп койгон, кечирип коюңуз. Бизде администрация, президент администрация 4 башкармалыктан түзүлөт. Ошонун бирден бир башкармасы ошо көзөмөлдөө башкармасы. Ал жердеги эле жигиттер эле жетиштүү, бизде өзлөрү эле Көзөмөлдөп жатып алар бизди көзөмөлдөп, кадимкидей кээ бир жерде кандай иш жардам керек боло турган болсо жардам беришет. Ошону көзөмөлдөтпөй эле контрольный кылып коюш керек да. Эмне көзөмөл деген көзүң менен кара дегенде, контроль деген тыкылдат, эмне аткарылган жок деп тура турган орган. Ошолор бизди карап турушат. Ошолто силерди карап котанын көзүңөргө жараша карайт да. Көзүң кандай болуп турат? Көзгө карайт. Көздү карабай көтөнүн кошо карагандай. Кечиресиздер, баалоо, анан жыйынтыктоо механизмдери бир жолго салынышы керек го дейм. Бул нерсе кадр саясаты менен да байланыштуу экен да. Мисалы үчүн ар бир акимди дайындоодо, мисалы үчүн айыл өкмөтү, аким же болсо ошо жерде аймактын экономикасын өнүктүрө турган кадрлар, жетекчилер дайындалып барарда бир платформа менен барышат да, чынбы? Ошол баратканда кандай платформа менен баратат? 3 ай өткөндөн кийин, жарым жылдан кийин, 1 жылдан кийин кандай жыйынтык берди? Ошону баалай турган бир механизмдер болуш керек го деген ойдо айткыңыз келет. Ошону дайындап, отдельный болуш керек да. Жана 4төө болгон, 4төө мындай жана бир эненин 4 баласында, бир атанын 4 баласы да. Бири-бирин мынтип турушат да. Булар тигил контрольный палата өзүнчө болуп эле, аты контрольный деп эмени. Барып тыкылдатып эле, баары не просто аткарылышын, президенттин указынын аткарылышын керек болсо, закондун аткарылышын, ошолордун баарысын карап элестеп эле, ага көп деле иш жок. Зато у него само название контрольный, илгери Совет Союзунда контрольный комитет деген бар болчу. Деле бирок ЦКнын айтканын чыга албай туруп калчу, но тем не менее аны менен акылдашып каласың. Бул жерде ошол или президенттин алдында, даже керек болсо парламенттин алдында түзүп эле, свободный раб болсун десе, контрольный палата түзүп эле. Муну мен ачык айтып атканым, илгери мен контрольный палатанын председатель болуп иштеп калгам, легендарный парламентте. Бизде 15 эле келчүбүз, мага 150-200 нахрен нужно 150. Давайте ойрекен дейли, 15 эле киши. Адистерди алып туруп, анан ар бири менен бар, анан конкретно текшерчүбүз да, мисалы, пландын аткарылышы, же болбосо жанагыдай эмне курулуп аткан болсо ошол чыкылдатып көргөн ар бири боюнча тыкылдатып эле, ошо 15 киши эле тиги итте көбүчтү жасап койчу да. Ошондой керек да. Жана 4төөнүн бири болуп калган, албай көптүн бири дегендей болуп калат да. Анан ошолордун эле көзөмөлү эле анан кийин. Ошондой болсо, ушул эле теманы улай, сиздердин ошо укугу тең болуп калат да, бул кишинин коркуп атканы булар текшербей калат да. Жок, биз текшерген эле жетиштүү. Жок, сиздердин ошо жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен, жана шаарлардын жетекчилери менен, айылдардын, райондордун жетекчилери менен өз ара карым катнашуу, кызматташуу, анан баалоо, жыйынтык чыгаруу механизмдери иштелип чыкканбы? Иштелип, мен сиздерге айтайын, жума сайын биз видеоконференция иштеп коет, ошол аркылуу жыйын өткөрөбүз. Ошол ишкер өзү катышат. Анан кийин жергиликтүү бийлик органдарынын жетекчилерин баарын отургузганбыз, ошол жерде катышышат. Анан маселе коюлат. Эмне үчүн жер берилбей жатат азыркы күнгө чейин? Мисалы үчүн кээ бир райондорду көрсөң, акимине, анан кийин ошол жерде иштеген жетекчилерге чын эле ошолорго деле мындай каралат. Мисалы үчүн бир чоң эле заводдун жаны бир канча, бир 3-4 гектар жерди мага бергиле, бул жер баары мусор эле экен. Мен ушунун баарын тең тазалап, свалканы жок кылып, анан силерге парк кылып отургузуп берейин. Бүт баарын тең десе,
ошону дагы айына мынончадан бересиң деп туруп ижара кылып туруп баягы албай тургандай кылып чыгарып коюптур да. Анан кийин тиги киши айтат, кызыксыздар, свалка болуп турган жерди кайра өзүм акчам кетирип ушунун баарын татнака кылып коеюн десем, силер кайра мага ижара деп төлө деп кайра мени мойнума эле. Анан кийин эле кийинки келген аким ары бери эле чечип туруп мына чыгарып койду. Зыңылдатып азыр жасап атат паркын. Мындан бир 2-3 жыл өткөндөн эле кадимкидей эле токой болуп калат ал жер. Ошол сыяктуу ошол инвесторлорго, ишкерлерге колдоо көргөзгөндүн ордуна ошо жерлерде айрым бир чиновниктер, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчилери тоскоолдук жасаган, бут тоскон учурлар көп да. Ошону борбордук бийлик көзөмөлдөп тура турган, ошол акимдердин, айыл өкмөттөрдүн, шаар башчылардын иштерин дагы бир координация, жалпы биринчи координация үчүн, экинчи жана баалоо, жыйынтык чыгаруу үчүн бир атайын мамлекеттик бир деңгээлде иштеп чыккан бир механизмдер болуш керек го деген сунушту көп эксперттик деңгээлде айтып келишет да. Ошонун иштөө тартиптери азыр сиздерде бир топ жолго коюлуп башталган окшойт. Мен силерге айтам, мындай бир тартипти коюп койсок, анан кийин ага туура келбей калса, ар кандай ситуация бөлөк да, ар бир ишкана боюнча. Кээ бир жерге мисалы үчүн Минстройдун, Минкурулуштун талаптары мындай, кээ бирлерикинде бөлөкчө. Кээ бир жерге бир рухсат алып коюш керек, кээ бир жерге кадимкидей заключение алып туруп, анан ввод в эксплуатацию кылыш керек деген маселелерди. Анан кийин ар тараптуу да 134 ишкана деген бул ар тараптуу, ар кандай өндүрүштө. Мисалы үчүн, анын ошонун баарын Жок, анын ага кийлигишпейт да тигил. Жок, анан биз бир параметр кылып коюп койсок, жери боюнча анан беркиниси боюнча, тигиниси бунусу деп ал жагын бар ошол жөнүндө сөз кылып атат да. Анан кийин ошону баалап алгыла деп атпайбы. Ал боюнча оор болуп калат. Мисалы үчүн, Тоо кен тармагы боюнча шагыл таш ала турган жер бул жергиликтүү өз алдынча башкаруу бийлиги тарабынан берилет. Бирок буга рухсат берилиш керек, жаратылыш министрлиги тарабынан. Вот ушундай көп нерселер да, кээ бир жерлерде, мисалы үчүн, райондук деңгээлде бүтө турган нерселер бар, кээ бир жерлерде. Кээ бир жерлер жок. Да. Кабинет министрлер комитети тарабынан тескеме чыкпайынча бүтпөй турган нерсе бар. Анын баарын биз эми оор мындай такап алып туруп, анан кийин кээ бир биздин ылдый жактагы же ортодо жүргөн чиновниктер аны оюн кылып алат да. Жок, сен мынага туура келбейсиң, бар кет деп. Ошондуктан биз ага эмес, бул биздин жетекчилер бар го. Ручное управление деп коет го орусча. Ар бирөөнүн күнүнө мынтип карайсың, эмне тоскоол кылып атат. Ошо ишкердин өзүнөн сурап, азыркы кезде мисалы үчүн жетекчилик барып эле, бат эле чечим кабыл алып, анда иштебегендер боюнча. Бат эле чечим кабыл алат. Азыркы учурда мындай жөндөн-жөн, баягы сиз айткандай бюрократия кылып, анан коррупциялык кармап турган азыр жүрөктөрү тоо болуш керек, анда ошондо кылам дегендерге. Анткени бүт тараптан карап турабыз. Эми баягы жалпы максат жерлердеги аймактардын өнүгүүсүн камсыздоо, жалпы өлкөнүн өнүгүүсүн камсыздоо болуп атат. Ошон үчүн баягы аким ошол районго, ошол райондун экономикасын көтөрүү максаты менен барып атат. Демек ошол акимдин ишинин жыйынтыгын көзөмөлдөй турган, баалай турган механизмдер бар дедиңиз. Бул кандай механизмдер болушу мүмкүн? Кандай конкреттүү иштер? Ар бирөөдө, мисалы үчүн, жалпы Кыргызстан боюнча өнүгүү 14,5% болду да өсүү. Анан кийин эгерде ал районго мындай өндүрүш ишкана иштеп курулуп келбесе, анын өнүгүүсү да жок да. Болушу мүмкүн, инфляциянын негизинде 2,2% чейин барат. А бирок жанагындай 14,5%га көтөрүлүш жок да, анткени жаңы өндүрүш жок да. Ошо менен эле баалап коесуң. Сен эми кандай жаңы ишкана ачпасаң, иштик кылбасаң, кээ бир райондун акимдери айтат, мага алып кел. Ага мынча жер бар, табам мен жерди, давай алып кел. Деп мисалы үчүн лыкылдап, дүңкүлдөп иштеген райондор бар мына Москва районунда. Эми үлгү катары айтып коеюн. Же болбосо мына азыр ысык катар району ошондо болсо жакын турган райондор. А кээ бир райондор бар, мага келбе, кереги жок. Мындай эметип турат.
кээ бир райондордо кызыгасың. Силерге бул деген жаңы ишкана келсе, жаңы салык да бул. Салык болсо, өзүңүн эле чөнтөгүң да. Бюджетиң өзүң эле өнүгөсүң да. Интересно. Эмне үчүн аны карабайсыңар? Деп ошондой да. Ошону карап турган жанагы контрольный палата болуп деди. Мисалы үчүн тигил районда жасап атса, сен эмне үчүн жасабай атасың деген сөздүн баарын кое турган. Жалпы бир координациянын болушу, анан өз ара байланышты камсыздоо, анан жанагындай сиз айтып аткандай жаратман, өзгөчө башкаруу таланты бар, өзгөчө тажрыйбасы бар, мисалы үчүн жерлерде жетекчилерди үлгү кылуу, алардын бир экономикага кошуп жаткан салымдарын, тажрыйбасын жалпы өлкөгө жайылтуу деген сыяктуу ушундай иш аракеттер да барбы? Туура, бар. Анда акимдер бар. Мисалы үчүн Чоң Алай району дотацияда турган район эле учурунда. Темир Болот деген бир жаш жигит келди, азыр Баткен шаарынын мэри болуп жүрөт. Ошо келип туруп ишкана ачып, эмени көмүрдү каса турган. Бирөөдөн жанагындай насыя алып, төмөн пайыздагы. Ошону иштетип туруп азыркы учурда ошонун эсебинен дагы бөлөк өндүрүштөрдү ачабыз деп ошол район дотациядан чыгып кетишти. Мына бирден бир үлгү. Ага караганда борбор жерде жайгашкан көп райондор дагы эле дотацияда жүргөндөр жүрүшөт. Дейт, эң алыскы биздин эң суровый деп коебу, климатический. Майда кыш кете турган регион дотациядан чыгып кадимкидей иштеп атышат. Вот ошондой акимдерди, ошондой жетекчилерди туура деп айтыш керек да. Ошондо кандай бир борбордук бийлик, ошол эле министрликтер өз ара бир координациялык бир кеңешмеңиздер борбор бар да кандайдыр деңгээлде. Анан ошо жерлердеги бийликтин, жергиликтүү бийликтин ишин баалай турган, тармактык министрликтердин ишин баалай турган ушундай бир система түзүлгөнбү? Ушул калыптанып келет да? Министрге айтып берейин. Азыркы учурда биз министрлик даярдап бердик. Министрлер кабинетинин алдында ичинде кырдаал борбору бар, ситуационный центр деп коет. Ошол жерге биз электрондук түрдө даярдап бердик интерактивный картаны. Кайсы жерде кандай өндүрүш бар. Андан тышкары ар бир ачылган ишканалар боюнча онлайн камераларды коюшту өзлөрү. Курулуп атканга да онлайн камера койдуруп атабыз. Баягы эми мүмкүнчүлүк болгондо баарында да, эми кээ бир жерлерде тоонун арасында интернет жок болуп калышы мүмкүн да, баягы байланыш. А бирок болгондор баарында тең койдуруп, ошол жердеги ситуационный центрдеги өзүнүн эмеси бар да, кризисный эмеси карап турган. Ошолор 24 саат байкап турушат. Андан тышкары жетекчиликтердин ар бир өзүнүн кабинетинде ошондой стенд турат, баягы камера мындай чыгып. Ошол жери баары көрүнүп турат. Кайсы жерде кандай көрөм десе, компьютерден ачып туруп ошол жерден эле көрүп коет азыркы жетекчи. Жанагында 14 киши, 15 кишинин кереги жок, өзүлөрү эле онлайн эле карап, эмне үчүн муну иштебей турат? Канча күндөн бери байкап атам деп эле маселени ошол жерден эле көтөрдүт. Ага дагы бир киши айтып, ал дагы бирөөгө айтып жүрбөйлү. Убара болбой эле азыркы маалда жана ситуационный центр карайт. Ал доклад берип турат. Бизге чалып туруп айтат, мына жериңер эмне мындай болуп атат. Биз түшүнбөй жатабыз депчи. 2 күндөн бери эле турат го, эчтеке кыймылы жок эле деп. Анан кийин ага жеткирбей эле ошо бир сутка жеткирбей эле бири-бирибизден маалымат бат. Азыркы маалда эми техниканын өскөн заманда барып эле ар бери эле көрүп коебуз. Бирок ошондой болсо дагы ошондой көзөмөл бар биздин үстүбүздө. Ишкерликке, жаратмандыкка, экономикалык активдүүлүккө умтулган бир коомдо пайда болгон тенденцияны ушу мамлекет колдонуп калыш керек. Аны андан ары өнүктүрүп кетүүгө, тиешелүү шарттарды түзүүгө бир пайдаланып калуу жагдайлар болуш керек дейт да. Ушул багытта бир концептуалдык негизде бир жалпы анализ жасап, дүйнөлүк тенденция кандай болуп атат, өлкөнүн ичиндеги Борбор Азиянын алкагында регионалдык тенденция кандай болуп атат, ошонун баардыгын анализдеп. Көп жерге барсаң, чет өлкөлүк инвестор келген күндө болгондо дагы ошол жердин кулундары ошолорду алып келген болот. Ошол жерде жашаган өзлөрү. Мисалы үчүн жакында эле биз Лифан деген бир Кара сууда завод ачыла турган болуп атат, бир 4 өндүрүш чыгарыла турган. Абдан жакшы завод боло турган болуп турат. Ошол жердин эле тургундары
ошо жигиттер эле кулундар эле алып келген да, ошо Кытай инвесторлорду. Ушуларга бизди байлап ошону эме кылып бергиле деген. А биз ошонун баардыгын эми ошол керектүү жардамды берип, жерди бөлүштүрүп, каржылоо маселелерин болушунча чечип берип туруп, ошол жерге байласак, анан жумушчу орун пайда болот. Эми мисалы үчүн барышы мүмкүн, баягы директор болуппу, же зам болуппу, ошо бул Бишкектен. Эми жумушчу болуп барбайт, ошонун тегерегинде эле өзүнүн эле балдары иштейт. Талдоо тайм программасында өлкөбүздө пайда болгон соңку мезгилдеги курулуш доорунун башталышы, экономикалык чоң секирикке түзүлүп жаткан өбөлгөлөр, ошондой эле ири инфратүзүмдүк жана инвестициялык долбоорлордун иштелип чыгып, тез ыргак менен ишке киришип жаткан жагдайлары жана мына ошол жагдайлардагы пайда болгон көйгөйлөр, аларды чечүүнүн жолдорун талкууга алдык. Бул талкуунун коноктору экономика жана коммерция министринин орун басары Искендер Мырза болду. Ошондой эле экономика илимдеринин доктору, экономика боюнча эксперт Кубанычбек агай. Хуш келипсиздер. Келип бергениңиздерге чоң рахмат. Талкууну мен Кубанычбек Жолдошов алып бардым. Саламатта туруңуздар.